Буга чейин биздин телеканалга Тайкем тарабынан зомбулукка кабылдым деген ырчы Элиза Орозованын маеги жарык көргөн. Окуядан көп узабай видеодо аты аталган ырчынын тайкесимин деген жаран биздин телеканалга кайрылып, өз версиясын айтып берди. Ошол күнү 21 октябрь күн болчу. Саат кечки саат 9 чамасында эжем жанагы Элиза жээним келишет. Баламдын туулган күнү болчу. Келип татына кайра отурушуп, концерт жок болчу, өчүк болчу. Анан комплект кичине ситуация ушул болду. Бул эжемдин жанагы өзүңөр деле кичине көргөндөрсү же өзү деле айтып атпайт тигиндей мындай деп. Кичине жакында эле жүрөгү оорулуп, анан ошол системадан сөз болуп, анан жанагы үйүнө бир эме салган. По-моему, где-то 2010 жылдары болуш керек эле. Бизнес ачам деп, 2 этаж кылып, алды подвал кылыпчы, ошондо салып кийин парикмахер ачкан. Аны ачып, ансы иштеген эле эмес. Ошо менен туруп ошо жөндө сөз болду да, кыскасы айтканда. Анан нар жак бер жак энең эле кыйнай бересиңби? Сен тигини деле ачтың эле, муну деле ачтың эле. Ситуациясы канча ушу квартира киргиздим 20 жыл болду деп атпайбы? Анан мен айттым, эми күчүгүм ушул жерде 20 жыл болсо, сен эметкениң ушунун квартирасын 17 миң ал кесекте 17 миң. Билбейм, андай каяктан да сен көп эле акча табганда энеңди бул акыбалга алып келбейт элең го деп койдум. Ошондон ситуация ушундан башталып кетти. Туруп колунда баласынын эмеси бар экен, бөтөлкөсү. Ошо бөтөлкө менен эле багы эмеден жанагы энеңди деп койгонго эле ошо ситуация жетти. Банк жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Сен ушу калып бартасың дегенден болуп калды. Ушул сөз катуураак тийип калды. Ага, менимче да ушундай тийип калды окшойт. Ушул менен алып турула эме гарнитур бар го, жана шкаф. Ошону көздөй чапты, маңдалы. Ал биягымда отурган Элиза. Биягымда Давир эжекем ошо айганыш деген жана ошо Элизанын эжесинен кийинки Давир эжем биягымда оң жагымда болчу. Элизанын бияк бурчунда, бул дагы нар жагында. Эжекем Кишим жана ошонун апасы бар болчу, мамасы. Анан чапты. Чапканда ал эле эмес, аны чаап туруп калса да эчтеке эмес. Тамак жеп атышкан, мантынын тамак жеп деле бүтүп калышкан. Бир деле где-то саат 9:50 болу элек болчу. Ыңгырап калчу, свет баягы мындай эме фонарик менен отурганбыз да. Анан ошо менен экинчи тарелка менен баягы селден келди. Чаап, мен да эми өзүм эмеге алдырып үйдүмбү. Анан мен ошо жаактан ары оң жагымда турган ошоюнча бир эки чаптым, колдун алака менен чаптым. Жанагы муштап атат дегендер мен элем кандай болсо деле ага эмем деле болбойт болчу. Мен андай деле болбош керек деп жоюмда. Анан сөгүндү, тиги эмеси менен сөгүнүп сыртка эне мамасын бас. Мындай болгон Тайкемди мындан ары мындай Тайкем жок. Мындай Тайкем урбайм, муну көрсөтчү жерге көрсөтөм. Деген мен аны муну түбүнө жетем көрөсүң мен кандай экенимди деп эметкен. Мен аны эме деле берген жокмун. Маани берген жоксуз. Маани берген жокмун. Ошо менен чыгып кетти. Эчтен артынан берки эжекем кошо чыкты, кетип баратып мен чембирот, эй Элиза кой, эмне деп атасың, жаагың бассаң болом, ал эмне келбейт. Эжеси бир тууган болсо деп менин келинчегим бер жактан эметкен.
аны бирдеме деп сөгүүдөк оосуң бас. Эмне деп эметип атасың болуп ошо менен бул чыгып кеткен. Анын артынан мени жекен беркилер бар да, анан эшикке чыгып барса машинесин атайда алып чыгып кетип калат. Эми мунун деле Элизанын деле бул Апасы оор кырдаалда оор беле. азыр кырдаал оорураак болду. Жакында эле бул операция деп барганбыз. Эметкен да, ушу жүрөктөн бээде эмеде жаткан операция болбой калды. Ал учурда дагы тиги Россияда бир жээним бар, Элизадан кийинки. Аякка чалып, мамам минтип атат, мамам тигинтип атат деп бызы чугулганда мен дагы кырып өткөм. Мен айнан аякка неме жасайсың? Мен турбаймынбы? Биременен ары бери жарата бересиңерби? Ал кандай ойдо, сен өзүң ошондой деп болсоң кандай акыбалда болосуң? Эми бул боло элек нерсени эмне кылып атасың? Деп бир койсом, анда дагы Россиядан бери эме кылганда аяктары анан кийин түшүнүп, алар түшүнбөгөн ушулар да тигиндей кылып айтсалар, тете да түшүнүп калды, мага айтпай ушинтти дегендечи. Эми кыскасы мунун Элисанын тигиндей эметкен үчүн мен кечирим сурайм. Просто жанагы чапканым үчүн жээним. Айнайма бөлөк болсо дагы, же болбосо мындайрактан уксам дагы, ошо чаап ийгенче ушунча ызыланып, же болбосо эме кылыштын кажети деле жок болчу. Ушу колум сынып калса болмок деп да кээбүдөсүм кече күнү өзүмдөсүм дедим бир жанагы кийинки окуялардын чыкканына. Ошо. Эми буну да багы жамандагандай эмес, просто өзүн ушу кичине кандай деп айтсам мындай эмерек сезет да. Колу минтип алып эле жумушун кылгысы жок, высокомерный болуп жүрөм дейт, бирок ага жете албай атат да бул кыз. Анан мен да айткам, айнан кол менен иштесең бирдеме табасың. Момундай десем эле ушунда мени кичинеден жаман көрөт. Мен да аны жаман көрбөйм, көргөн да эмесмин. Буга чейин жардамымды бир туугандарым деле билет, бир туугандарым деле өстөрүп, ушунун энеси деле билет. Азыр кредитте турган учурларда да ушунун кредиттерин төгүп келгем, ушул видео камера тартып жүрөм дегенде деле ушуларга жасап келгем. Ушуга до сих пор эле жасап эле жүрөм, ушу бир туугандар. Ушуну керексе ушу жердеги менин туугандарымдын ар бир эмесинен репортажынан алса болот. Ошо туугандар келип алып мени чаппай эле койбойт белең, минтпей эле койбойт белең деп ушуга да барышты. Анан мен чапканда мындан өзүмдү кармана албастыктан чаап алдым ошо жанагындай эмеден. Мен аны өзүмдүн кызымдай көрөм, кызымдай. Кызым мына мен деле эки бала, бир кызым бар, экөө тең эле чоң келинчектери бар. Келиним бар, эки келиним бар, эки небере, үч небере, беш небере да жалпы жону. Улуман үч неберем бар, кичүүмөн эки неберем бар. Кызым азыр бул Манас Түрктө окуйт. Мен мындай нар жакта же жолдо алган, жолсо бир какой-то тиги эме айткан эмедей эмесмин да. Мен просто азыр эмоцияга калып өзүмдө жакшы сүйлөй албай атам мындай эметкен. Мен кол көтөрүп буга чейин деле чаап көргөн эмесмин. Ал багы бир эң башы биздин союз учурубузда баарыбыз чапкылап кичинекейибизде тарбиялаган. Андай никалдарды цыт менен кичине эмелери болуп жүргөн. Аябай сабап жолсу бирөөнү чапкылап андай эмеге барган эмесмин. Ал күнү мен просто ушул өзүмдүн эмегиме дагы жанагындай тиги эмоция калтырып алдым. Мен эми бу жерде ал жанагы бизнесине деле аралашканым жок. Просто багы кандай десе ушул эми элдей жашабайсыңарбы деген эле маанини айтам да. Элдей жашабайсың берген. Сиздин күйгөнүңүз. Күйгөнүм мен эле ошо сөздөрдү айтам да. Эл сыяктуу болуп эле жашабайсыңарбы деген гана маанини. Мен ушул эжекелериме деп атпайм, колуман бүттү керексиз ушу туугандарым колуман келген полный жардамымды берем. Бул ата мен бу жерде эми азырда могу жеңемди анан өсүүнүн эмесинде айтар. Просто мен бул ата, мен буларга атамын даже. Мен ушулардын кичүүсүмүн, бир туугандардын кичүүсүмүн. Бирок атадай гана мамиле кылып келдим да бул. Каржы жагын сиз көтөрөсүзбү кандай? Бүт каржы жагын мен көтөрөм. Жаманыбы, жакшысыбы баарын көтөрүп келген мен, бирок ушу ситуацияга кетип атканыма очень өкүнүп атам мен. Очень өкүнүп атам. Ушунда мен элчике кызым деп ушуну менен эле мына бу жердеги кичүү эжекемдин 2 жашта калган, 2 жашта эми 6 айында калган. Аны да чоңойтуп, өстүрүп, университетти, мединституту бүтүрүп дасы сокулукта врач болуп иштейт. Мен ушул дыгым болсо ошолор да анда мен башкача эле болуп кетет элем, колумда өскөн. Канча деген агаларым кыздар, канча деген туугандарым кыздар өскөн. Мунун баарын өсүү деле подтверждение берсе болмок. Просто
Бул мен ойлойм да бул кичине өзүн эмеге алдырып алды. Багы мени жасайм, сага көрсөтөм дегеним ушул менен көрсөтпөй андан көрө бир эле бычак алып жүрөккө сайып койсо, мен оңураак баа болмок да. Мен куда сүйөктөрүмдө угуп атат бул материалды. 12 жашымда тайкем тарабынан ыдык көргөм деген айыптоого ырчынын тайкеси мынтип жооп берди. Эми тайке таял мунун эмесинен болсо мени Кудай уруп кетет. Биринчиден актангандай болуп сүйлөйүн, бирок мени Кудай нанды уруп кетсин, Кудайымды уруп кетсин, ушул ким сейчас ушуну эметсе ошол эмеге кетирсин. Эмне десе мен дайым азыр кыргызча мурда айтылчу эле, туусуңа да, наныңа да сийип берем деп багым. Могу эмесе мен айтып коеюн, буга да даярмын да. Просто ушуну менин жээним ушул жагын кылбаганды кылды деп кетиргенде мен ушуга аябай өкүнүп атам. Мен мындай эмени ойлонгондо эмесмин, ушундай кылып мени өкүнтөт экен деп. Улучу жанагы айтып атпаймынбы, келип улучу деп эле жүрөгүмө бычак сайып койсо оңураагы болмок да мага. Ошол оңурап болуп атат. Бул бычактан катуу болду. Мен мына Кудай мени кандай эме менен жасалан бассам да эметип атсам, Кудай таалам көрүп турса, ошо менен жасаласын эсил мен ушунун болсо. Мени мына азыр Кудай азыр жана айтып атпаймынбы, Куда сөөктөрүм бар, дос тамырларым бар, иштешкендерим бар. Мына булар азыр көрүп шок болуп атат мага. Ушулардын эмемен чыдабай мен жана интервью берем деген ушул болот, көрсүн, билсин мен канчалык ачам. Ушунун даже мен эсил ушу калп ушуларга бербей жүргөн эмен болсо, анда мына азыр Хошскийге канча деген ушул мамасын каршы кылып келген ушул кыз. Кредитке сайып келгенде ушул кыз мен мына мен минттим деген ушуну калп болсо, ошонун өзүнүн сиңдиси бар, менин жээним. Ошолор да подтвердить этпесин, туугандар да подтвердить этип берсин. Ким жапкан, кайсы жапты, ошол тияктагы Наргиза деген сиңдиси жаап былтыр бүтүп кеткен. Кайра ошого дагы наркы берки ыдыктарын көрсөтө беришип, мына азыр Россияда мына ыйлап чалып Тайкабай деп, жаным Тайкабай мен не десем эте берсин. Бирок Тайкабай мен сизди атаман да өйдө көрөм, эмемен да өйдө көрөм деп, мына азыр ушул малга чейин СМСин жазып голосовой этип кое берип атат. Эми таарынычын арасчылыгы мен андай деле тигинде өтө эмес, просто гана ичим күйгөнү, ушу Татнакай эми ошо сиңдиси Тетиякта жүрөт. Бул деле 36 эмес 38ге чыгып калат, канча чыгып калат, 89 болгондо. Эми далай деле жашты көрүп калды да. Бул деле ойлонуш керек да, эне дегенде. Ойлонуш керек. Анан ошого карата мен багы тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Мен ушулардын жакшына күйдүрүп, бедемен түтөлөнүп, туталанып эметкенимдин баары буларга кечекиси башкача тийип калды окшойт. Эми апасы менен мамилеси жаман деп да айта албайм. Просто кылган аны колунан келбей аткан эле болуп атабы же апасына дагы мамилеси начар болуп атабы? Начары деле бар. Андай деле бар, таарынгандар деле бар. Просто эми алар эми багы кызым мындай болсо кызыма былтыр эле мисалы үчүн эми жанагы эме болуп ооруп калды ушу. Мен кайра мен ушундан да ойлоном да, что-то может ушундан өзүнө депрессия калтырган, ар кандай эме менен кетип атабы, может психический ичинде эме барбы, может ичине жин кирип кеткенби дегенде оюм да. Мен ол кечетен бери уктай элем. Бул просто ооба. Жебиреме бул эмне кылып айткары дегенимде, мен бирок сен кылам деген эле ушагына эметкеним кылсам башка тартып мен деле кылса болмок, жанагындай жөн эки чапкан 10 чапты аябай мушту алып эркектин муштун ошончо чаба турган киши аны тура деле кылбайт болчу да менимчечи. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы эме деп, мындай мен анын энеси менен ыдыгын деле андайын көргөн жокмун. Чанда аңырып кылып атат дегенден ушун көңүлүмө деле бурчу эмесмин. Баягы энеси да канча деле деп, просто аны мындайча айтканда психологически аны жеп коюптур. Десе, мындай десе ошого ии дейт экен, андай десе деп калыптыр да. Бул сиздин берген бааңызбы же кандай? Эл деле бере алат, мен эмес, туугандарым, тондар деле бере алат аны.
апасы менен эне баланын ортосундагы мамиле демек жакшы эле экен. Мындай жакшы эле, просто багы Сиздер эркелик сиздерге мамилесинде. ошондой сезилет, Мага эркелегендей. эркелегендей да сих пор эле багы болбосо алып барып тегеттик кандын эле аракети жанагы. Мен айтып атпаймынбы, кичине чөнтөгүндө 5 сом, болсо 5 сомду деле келип таап бересиң да бересиң деп. Эми бул деле иштеп деле майбай муш болсо известный болуп деле мурда болгондур эми багы. Анда деле ушул акчасына ошого деле эмесине төлөп келген мен ошонун. Жанагы видеого эмне деп коет жанагы. Көпчүлүктө суроо болуп калышы мүмкүн, эмнеге туугандар бири-биринин жашоосуна аралаша берет депчи. Анан сиздерде демек тууганчылыкта боло берет, Сиздер ушундай аябай жакын, ынак мамиледесиздер. Бири-бириңиздердин ишиңиздерге жана башка жагдайларда аралашасыздарбы? Иш эми жаман жагын билбейм, менен багы айтып атпайбы, мен буларга аралашканым. Булар баламдай гана, эжемди деле мен эже эмес, карындаштарымдай эле ушуларды көтөрмөлөп эле келатам да. Эми өзүмдү ушундайга эметип алдым да. Ал үчүн кечирим сурайм. Просто не деп айтам. Эми мун үчүн мен ушул жээнимен кечирим сурайм. Бул колум эмес, даже тилим тие тургандай деле болбойт болчу, мен эси ушундай эмеде болот болмосо. Мен Элиска, бул кылганың очень кыйын. Мен сени мындай болот. Же мен ушул тарбияга алып келсем, анда бөлөк бирөөнөн уксам ушул эмен бул башка болот эле. Өзүңдүн ушу мага кылган жана кылам дегениң ушу турбайбы күчүгүм. Аман бол. Просто ушуну мен бүт Куда сөөгүмө канча деген эмеме, досторума телегей эмне деген адамдын баарына кетирдиң. Көргөстүң эми. Ушунун өзүңө кут болсун күчүгүм. Аман бол. Ушуну кылбай койсоң болмок ушуну. Мен эсил ошону кылганым болсо башым менен Кудай алдында да, нан үстүндө дагы, туз үстүндө дагы жана жаман сөз менен айтканда сейип бергенге мазарыма чейин даярмын. Анан эжеке ушуну кызың жактыкы эле кылып, же бир жагын карап кызыңдын эмесине өтпөй. Мен кандай элем, кандай жардам кылчу элем, кандай эмеңерде болуп ооруңарга эмне болуп турсаңар да эмеңерде жүргөн адам элем, мени ушул кызың ушуга сыстатканга тарбияладыңыз беле кызды. Же мен ошого татыктуумбу. Мен просто ушундайды эметип атып, мен өкүнүп атам. Ушул мен кайрылуу. Видео чыккандан 3 күн өткөн соң Орозова милицияга тайкесинин үстүнөн жазылган арызын кайтарып алганын айтты. Сереп ТВга 2 күндөн кийин чыкты өзү интервью. Анан 2 күндөн кийин ошо чыккандан кийин 3-4 саат билбейм, ушу саат түнкү 2-де жалпы туугандар ошол 90 жаштагы тайнени алып алып, түндө аны да ойготуп алып. Мен тайнем эмес, ал ошо аталаш болот аларга. Чоң апа болот аларгачы. Жалгыз эле кемпир калган, ошол улууларданчы 90 жаштагы. Ошол кемпирди салып алып, кечирим сурап келишкен түндө. Анан мен да эртең мененке чейин ойлонуп, эртеси күнү кээ бир туугандарым айтты, до конца тур, аягына чейин тур, алба депчи заявленияңды. Анан мен ары ойлондум, бери ойлондум, өзү психологиялык жактан да аябай жабыркап, мына муунум калчылдаганы азыркыга чейин кете элек. Кечкисин жакшынакай болуп уктайм, капельницадан келип жакшынакай уктайм, анан эртең менен турсам, колум калчылдап, баягы муунум калчылдап, жүрөгүм лакылдатып койгонум да, ушинтип ойгонуп атам, ойгонгондочу, бул билбейм эмне экенинчи, андай или ушундай шокпу, стресспу билбейм да азыркыга чейин. Анан эми бетимдегилер айыкты, кичине сөөгүндө оорулар бар, сөөктө. Башка сотрясение алдым башымдан, ушул окуядан. Анан
баягы мен энемин да биринчи кезекте. Анан кызым аябай ыйлап, беспокойный болуп, ошондон коркуп калган экен аябай. 3 күн ыйлап колумдан түшкөн жок чындыгындачы. Анан ошонун кесепетинен дагы ошол ойлондум да, мага бул негатив кереги жок депчи. Андан көрө ушул нерседен жакшынакай эле чыгып кетейин, кечиримди болоюн, кечиришели деп барып тосмо арызымды жазып, ошол нерсени ишти бүтүрүп келдим десем болот да. Аягына чыгарып келдим. Анан Сокулук районуна дагы ыраазычылык билдирем. Бул ишке реакция кылышты. Ал адам өзүнүн жазасын алды. Чара көрүлдү, ага каршы чара көрүлдү, өзүнүн жазасын алды. Бардыгы законный түрдө чечилди деп айта алам. Ошол сотрясение, башымдан сотрясение алганым үчүн азыр ошо капельницаларды алып жатам. Дарыларды ичип жатам. Өзүмө келейин деп. Баягы үйдө биздин обстановка баягы дагы деле ошол эмеден чыга элек да. Ошол ситуациядан чыга элекпиз. Мамам дагы бүгүн айтат, муунум калчылдап атат депчи. Мамам дагы жакында эле операция болгон да, жүрөгүнөн операция болгон. Биз ошол эле стресс алып, аябай коркуп, ушундай эме болгонбуз. Анан ушунун артынан дагы ушундай болуп кетти да, ушундай иштерчи. Мындай ал жерде ал адам мамамды аяган жок да. Биринчи ал нападенияны мамама баштаган. Сөз мененчи. Мамама баштап, анан мен ошол жерден акырын мындай сглаживать этип, мамамды мындай экөөнүн мындай ортосуна кирип кеткеним үчүн нападение мага өтүп кетти да, мындай айтканда. Ал адам ошол мамамды учурунда сыйлабайт болчу, мындай кичине мамам кыйналып, бир банкрот болуп, иштери жүрүшпөй калганда, ошо улуусуна карабай сен деп сүйлөйт болчу да мамамачы. Бирок мамам ал адамга эч жамандык кылган эмес, жашоосундачы. Дайыма жардам берип, колунда бар кезинде мамам дайыма ошолорго жардам берип келген да. Анан колунда жокто кичине алардан мындай алып калгандыр, бирки акчачы. Бирок ошону биз жер менен кайтарып бергенбиз да. Азыр өзүңүздөр билесиздер, Бишкекте жер кандай кымбат, Азыр ошол жердин баасы 10 эсе кымбаттады да. Биз берген баадан агачы. Биз мисалы $5000 баалап берген болсок, ошол убагында биз акча карыз болуп калып, ага $5000 баалап берген болсок, ал болсо азыр алба, азыр $50,000 чыкты да десем айта алам да. Ошентипчи ошол жерчи азыр мисалы Бишкекте алса билесиңиздер, негизи жок. Негизи жок. Эми жүрөктөгү такты айыктырыш кыйын да. Мындайданчы. Анан ошо кечирип бүткөнгө аракет кылып атам, эми бирок азырынча эмес да бул нерсечи. Мен мындай ошол адамга мындай адам менен кечке тирешип, урушуп, бул негативден арылгым келгеним үчүн мен ушунчалык мындай адам өзү мындай ушуга түшкөндө, ушундай ситуацияга түшкөндө, баягы кечке суракка барып же мындай ошол вопросторго жооп бере бергенден да тажадым да. Бул нерсе мага ошол аябай жашоомо, жан дүйнөмө мындай аябай негатив алып келди. Ошондуктан ошол негативди бүтүрүүнүн гана чарасын көрүп, мен ошол нерсени алдым да.